Assalamu alaikum, hurmatli ko'ruvchilar. Bizni kanalga qatnashingizlar. Dubaydagi avtorinok auksion yuruvchi mashinalarni tartib ko'rgazib ketamiz. Ko'rgazib turamiz. Hozir biz buni Haryanda Alkoria auksion yuruvchi mashinalar satıluvchi joyga kelib o'tiramiz tuğanlar mana shu yerda mana büt bor o'zbeklar büt bordik mana qirg'iz bir tuğanlarni ko'rib suyunib ketesinda bu yoqdachi shu yerda qiziqlar tatib ko'rgazib ketamiz. Hurmatli mekendoshlar, men sizlarga atayin auksiondan bu yerdan auksiondan o'tib bu yoqqa satilgan mashinalardan birinchi tartib boshladim. Ko'pchilikda so'rov tug'ilishi mumkin-da, bu yerda mashinalarni olganlar bormi, olib yotishadi deganlar uchunchi. Bu yerda mashinalar Amerikalardan keladi, Yevropalardan. Bu kelib только через auksion gana sotiladi. Mana do'st hozir shu sotilib olingan mashinalarni har biri zakaz qilib ustalarga mana bu yoqdan jo'natadi. Shu yerdan ustalar yaxshiroq remont qilib, mana Вася jo'natishadi. Вот наш красавчик. Почему я на русском? Наши клиенты покупали 2 дня назад из Новосибирска. Александр и Юрий. Вот они купили 17 500 долларов. Вот эту раму. Скоро этот отремонтируем и потом отправляем в Россию. Ушундай клиенттерибиз алат Делавто фирмасы аркылуу байланышып гана келип аукционго катышып ушуну алды, ушул рамды. Көрдүңүздөрбү? Өзүбүздүн кардардын машинасынан баштадым биринчи. Мына. Вот, Юрий, твоя машина стоит. Скоро будем отправлять, не переживай. Целости, охранности стоит. Ушундай достор. Бул жерде каядан өтөм. Машиналар бүт сатылгандар бул катарда. Мына кана көргөзөйүн да азамына өз машина. Солт. Это переводится продано, сатылды. Бехатырат мына кейде арада мына тап-таза машиналар дагы чыгып калат. Ошондуктан бүт сатылгандарды көргөзүп кетейин сиздерге. Жарко. 42-43 градус. Жара. Беха солт деп жазылып турат. Ушулар дагы бүт сатылган машиналар. Обязательно подписывайтесь на наш канал и заказывайте запчасти и автомобили. Пишите в комментарии и на русском, и на кыргызском, почему я разговариваю. То побольше вот клиентов нам тоже. Итак, Делавто уже 2 года занимается этим делом. У многих клиентов Делавто из России. На русские дагы заказ кылаткан, но беха дагы солт деп сатылган. Сатылган машиналарды көргөзөлү. Бул жакта жакшы бизде деле кыргызстандыктар деле алып жатат. Толтура машиналар алып жатат. Мына Мерседагы Mercedes GT 43 бул деле сатылды болуш керек. Мен сиздерге бул жакта азыр аукционго катыша турган машиналарды тартып көргөзүп кетейин. Биздин каналдарга катталып комментарий жазып, Делавто фирмасына кайрылыңыздар. Так. Ысыктан кыйналып калат экенсиңер. Жакшы эле. TikTok сайттарыбызга дагы катталыңыздар. Таксырдагы таратып алып чыкты. Но Altima 7500 диран Nissan Altima чыгарылган жылы 2020 жыл. Ассаламу алейкум. Шоңгойд окшойт. Видеого сүйлөп атат деп ойлоп окшойт. Nissan
Browser, I'm sorry. With this video. Можно? Орысша түшүндүрөбүз да. В общем, тартылмай сүйлөпчү. Мына. Hyundai Sonata 2019-жылы чыгарылган, жылы 2019-жылы чыккан 7500 дерхан. Жасалып турган жерлери мына алды. Оң жагындагы фара, бампер и оң жагындагы крыло. Оң жагында Range Rover 2019-жылы чыккан 66500 дерхан. Бул аукциондо ценалар көтөрүлүп өткөндө арзан ценадан баштапчы. Оң жагы бул деле. Бампер, крыло и фара. Оң жагында болсо мына Мерс. Наконец-то таза Мерстерди да көрүп өткөнбүз да. Мунун деле аркасы кычып кетсе керек, азыр көрөбүз го. Жаңы эле келип жумушуна иш баштадык. Мекендештер, көрүүчүлөр, көрүп туруңуздар, сиздер колдоп туруңуздар, ушу сиздердин колдооңуздар менен да биздин ишибиз алдыга жүрөт. Ушу эл менен өсөбүз биз. Блогерлер, эл кызматтагы адамдарчы баары мына. Мерс 300, E300. İçki görünüşü. Так, ана içki görünüşü дагы жакшы. Lekin ушул кызыл дагы жакты, ушул кызыл дагы көргөзүп кетебиз сиздерге. Eclipse деп жазылган Mitsubishi 2020-жылы чыгарылган экен. Жок, топ коюптур. Жасала турган жерлери левое крыло, алдына майда чүйдө бампер и фара. Ушулар керек экен. Мына мына здоровый машина экен мына. Nissan Armada 2015 жок, 2015. 2017-ден жогору машиналар гана экспортко чыгат. Мына бул деле подушка эмне жатат бул жерде? Чөйт стоит, подушка хотя бы içine сап коюлду, туурабы? Туура кылдымы туугандар? Жерге таштап коюштур. Kia Sorento 2016-жылы чыккан экен бул. Булчу бул, балыктай болуп жакшы көрүнүп турат бул машина. Не деген машина экен бул? Чё за машина? Quad Rapars 56500 дерхан экен мына. Өзүбүз эле жайдары эле машиналарды көргөзөйүнчү сиздерге. Чөтө аттарын түшүнбөй эле калып. Ну ладно, үйрөнөбүз. Бул машина не деген машина экен бул? Буга деген этикетке чапталып атыр. Мына деле жакшы экен. Жол тандабыз. Дөңгөлөктөн караңыздар, бул жерге бат-баттан эле машиналар келип, бат эле сатылып кеткен. Караңыздар, соодан жүргөн. Ош базарына деле Бишкек, Жапалак куна базарларына ушундай аукциондорду уюштуруш керек экен. Арзаныраак багып турупчу. Бул Bronco деген машина экен. Караңыздар. Ошо терсизге турат го. Короздай болуп. Анча деле ремонту жок экен. Көп ремонт эле талап кылып кеткен, караңыздар. Жакты мага ушу машина. Көрөбүчү азыр ичин ачып. Терезелер да мондай экен, караңыздар. Ичи көрүнүшү айырбактар мына оң жагынан атыптыр, рулдан атыптыр. Так, машина. Ушул машина мегедир жакты мага. Акчасы азыр, акчасы 78500 дерхан. Assalamu alaikum дос. Assalamu alaikum. 78500 дерхан канча болуп калат? Эсептеп бериңизчи. Чөтө ушул машина жагып калды. Алып койсомбу деп турам да. 78500 да? Кыргызстандыктар көп достор бул жерде дагы. Ушу бири-бирибизге жардам берип, кыйналбай эле жүрөм мен. Келгениме $21500. От души. Рахмат, мына $21500. Сразу эсептеп чыгарып бердим мына. Кыргызча эле сүйлөп жүрөбүзбү? Ош базарда жүргөндө, Жапалак уна базарында жүргөндө эле болчу. $21500 экен, достор, ушул. 78500 дерханы $21500 болот экен мына. Булардын валютасы да күчтүү экен. Lexus S350 16500 дерхан экен. Чыгарылган жылы 2012. 2017-ден жогору керек да биз.
мынау Lexus деле чек жайып турат бирок. Левое крыло, бампер, леви жагында фара жасалып турган жерлери. Бул деле биздин мэйнетте карагандар. Ошого деген. Кечинде жумуштан кийин үйгө барганда катталуучулар, көрүүчүлөр зерикпестен анча-мынча көрүп, жөн эле чыгып кетпестен жок дегенде лайк басып, жакшы ой пикир калтырып, колдоп туруңуздар, бизге мотивация болот. Airbag атыптыр. Сол жагынан Airbag ушул жерлерден атыптыр. Панелдери таза, жакшы. Чала жабылып калыптыр эшиктер. Андан кийин аркасынан Toyota Corolla кызыл түстө менен. Апаларыңыздарга, келинчектериңиздерге эгер белек кылам десеңиздер, мына Дубайдан машина заказ кылып сага алып берем десең 30 000 дирхам экен. Менимче таза машина. Тап коюптур. Айттым го, бүт бар жолу таза экен. Тап-таза. Только не подводи, азыр нар жагына өтөм го. Ана айттым го, тап-таза машина экен. Негизи балалык кезинде машинага өлө кызыгат элем, оюнчук машиналарды алып, сындырбай ойноп жүрмөн. Насип кылганын караңыздар бул. Бизге деле насип кылсын ушундай чоң машиналарды айдашчы. Кана оно кара. Барыңыздарга насип кылсын. Каналга катталып, лайк басып көрүп туруңуздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Барыңыздар үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык каалайбыз. Делавто фирмасына кайрылыңыздар. TikTok аккаунтты калтырып кетем мен. WhatsApp номерлерди. Ушун деле көргөзүп кетейин сиздерге. Ошо жакшы көрүнүп кетти. 2020-жылы чыгарылган Nissan Altima. Дөмөлөктөрү дагы. Титан дискалары дагы өзгөчө, мына караганда адам кызыгын өзүнө тартат. Караңыздар. Ана ушундай кылат да ана. Мына аркаңкы эшиги сүрүлүп тур. Айып, жалко. Эчтеке эмес. Биздин оңдоп, жакшынакай кылып туруп, даже жан берип, жан киргизип айдайбыз го.